Бишкек шаарынын тургуну Кундуз Өмүралиеванын 7 кызы бар болгондуктан жөлөк пул алып турат. Мурда маалымгат, кагаз толтурууга эле убактысынын көбү коросо, эми кызмат электрондук форматка өтө баштаганы жөлөк пул алуу кыйла жеңилдегенин айтат. Азыр Кудайга шүгүр, мурунга караганда жеңилдиктер жакшы. Мен бул айда тапшырганымда бир 3 күндүн аралыгында эле бүтүп калды. Мен эч бара болгон жокмун, тияктан айылдан, тияктан справкалар чогулткан жокмун, бүт баары ушул жерден бүттү. Үй бүлөсүнө көмөк алууну каалаган жарандар буга чейин маалымгатты 19 жерден алып чогулса, азыр 11-ин гана топтоп калышты. Калганын автоматтык түрдө өздөрү таап алышат. Санариптештирүү багытында алгылыктуу иш алып барып жаткан Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан электрондук анкета, электрондук калькулятор ишке киргизилди. Эми интернет, мобилдик тиркемелер менен ишти жеңилдетсе болот. Издеп келбей эле интернет аркылуу өзүнүн телефону аркылуу эле сайтка кирип данныйларды толтурса болот да. Толтурганда эле аягында жыйынтыгы чыгып калат. Сизге болот же болбойт, болбосо эмне себептен деп. Ошондой дагы мүмкүнчүлүк пайда болду. Буга чейин деле бул кызматтар аткарылып келип аткан, бирок баардыгы кагаз түрүндө болуп аткан да. Ошондой эле иштөө үчүн сыртка чыгып кеткен ата-энелердин балдары, укугу бузулган балдардын баары маалымат базасына киргизилип, мамлекеттик кызматкерлер тарабынан көзөмөлдөнүп турат. Мындан тышкары балдарды асырап алуу дагы электрондук кызмат аркылуу жүргүзүлүүсү күтүлүүдө. Көп жерлерди кыдырып убара болбой маалымат базасынан көрүүгө ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Мамлекеттик органдардын бири-биринен маалымат алышына албетте түндүк тутуму себепкер болууда. 200 миңге жакын ар кайсы мамлекеттик органдардан социалдык өнүктүрүү министрлиги маалымат алып тур. Демек бул ошо биздин жарандарга пособие жана ар кандай көмөктөрдү көрсөтүп атканда. Бишкек шаарынын жарандарынын убактысын, каражат чыгымдарын үнөмдөп, аларга ыңгайлуу шарт түзүү максатында калаанын социалдык паспорт деп аталган Санарип программасын Свердлов райондук администрациясы биринчилерден болуп киргизди. Ага 7 мамлекеттик ишкана кошулуп, иш жакшы нукта өнүгүүдө. Ошо справка чогултуш үчүн 2,5 сааттан 4 саатка чейин убакыт кетчү экен. Ошо мониторинг болгон да. Жана акчалай каражаты 160 сомдон 120 сомго чейин кетчү экен. Бүгүнкү күндө ошо биздин жумушчу тобубуз эсептеп чыгып, бир 80-90% кыскарды деп жыйынтык чыгарышкан. 22 услуга бизден местный бюджеттен көрсөтүлөт. Ошонун баарын документтерин жеңилдетип берди, компьютерден өзүбүз карабыз. Түндүк мамлекеттик ишканасынын кызматкерлеринин айтымдарында ушул жылдын аягына чейин дагы 18ге жакын билдирмени жоюу жагы каралууда. Кыял Шаршеева, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.